Достор, Симментал породасында кой багып күнүнө 120 литр сүт алган сарайга келип калдык. Симментал породасы сүт жана эт багытындагы порода болуп эсептелинет. Бул жерде малдарда эч кандай түгүндөгү тазалыктар боюнча рацион, мацион, малдын өзүнүн корумдары боюнча эч кандай сөз жок. Ош областынын Кара Суу районунда турабыз. Бул жерде Симменталдардын өзүнүн ээси боюнча сурап көрөлү. Ассаламу алейкум. Кандай жакшысызбы? Ушул уйлар боюнча бир катар маалымат бере кетсеңиз. Алейкум ассалам. Бұл уйлар негізінен Швейцария породасы есептелінет. Симментал породасы. Симментал, Біздің бұл жерде қызмат, бұл малдарға жөнінде біздің көзөмөл. Кейбір учурларда келіп, ооруларына, же рационына, же сүтүнө бир көзөмөл кылып турабыз. Биздин ээси менен ушундай келишим болгон. Бул малдар бизге тиешелүү эмес. Анда сиз ошондой бул жерде сиз ветеринар экенсиз, Ветеринар болсоңуз, анда улар боюнча, характерлери боюнча, өзү боюнча бир катар толук бир маалымат берсеңиз анда бизгечи, Симментал породасы бул Швейцария мамлекетинен өндүрүлгөн. Акыркы учурларда дүйнөнүн көп эле өлкөлөрүндө өтө кеңири багылып аткан породалардын бири болуп эсептелинет. Бунун башка породалардан айырмасы эт жана сүт багытында порода болуп эсептелинет. Сүт менен эттин экөөсү бирдей өндүрөт негизинен. Башка породалардан дагы бир өзгөчөлүгү бунун сөөгүктөр өтө бекем болот. Тоолуу аймакка дагы, тегиз аймакка дагы өтө тез батып көнөт. Жана экинчиден көлөмдөрү да ошончолук чоң болот. Сөөгүктөр дагы ошо көлөмүнө жараша бекем дагы болот. Анан башка малдардан дагы бир айырмачылыгы көлөмү ошончолук чоң болгондон байланыштуу тойту да ошончолук көп тез талап кылат. Достор, уже уйлардын саны убагында болуп калды. Бул уйларды жөн сабастан аппарат менен сайт экен. Анда эмесе барып бир катар сурап көрөлү. Булар негизинен сүт жана эт багытындагы уйлар болуп эсептелинет. Буларда өтө көп сүт болгондуктан кол менен сааш үчүн өтө эле көп убакыт керектелет. Ошонун себебинен биз буларды азыр саап аткан учурунда ушундай атайын сүт сай турган аппараттар менен гана саап убакытты үнөмдөйбүз. Просто сумен жуып атасызбы же? Спирт бар içinde кичине. Аке, бул ар бир саап бүткөн сайын бул аппаратты дагы өзүнчө жууп, жада калса бул цементти дагы өзүнчө жууп тазалап турат экенсиздер. Бул жерде тазалык канчалык маанилүү? Негизинен бул мал багууда дагы тазалыктын орду өтө чоң. Ошончолук маанилүү. Биринчи орунда деп айтсам дагы жаңылышпайм. Себеп дегенде орунун көпчүлүк бөлүгү ошо тазалыкты жакшы карабагандан дагы пайда болот. Ал эми бул аппараттарды болсо таза кармоо өтө маанилүү болуп эсептелинет. Себептен ушул аппараттар таза кармабагандыктын себебинен ушу сүт багытындагы малдардын желине байланыштуу оорулар көп пайда болот. Буларды жууп атканда жөнөкөй эле суу менен жууп койбой, спирт аралаштырылган же спирт менен жуат малдын ээси. Малдын ээси негизинен өзүнүн ишин өтө сүйүп аткарган адам болуп эсептелет. Малдын ээси канчалык түшүнүктүү адам боло турган болсо, анын малын караш да ошончолук жеңил болуп эсептелет. Ошончолук жеңил, Бул ошогон аппараттарды спирт менен жуат, обработка кылат. Сарайдын ичи боло турган болсо, бактерияларга каршы, вирус эмес, бактерияларга каршы, оору козгогучу микробторго каршы дары-дармектер менен постоянно ушинтип обработка кылып турат, тез обработка кылып турат. Андай болсо, бул акебиз анда малдын ээси андачы, ар бир ишин кылдаттык менен майда чүйдөсүнө чейин баардыгын карап чыгат экен. Бул нерседен анда байкебиз рахат алып турбайбы? Сөзсүз рахат. Өзү деле айтып коет ошо. Мен ушул нерседен рахат алам депчи. Өзү деле айтып коет. Ошол ар бир адам өзү сүйгөн ишин кылса өтө сонун болот. Байке, бул жердеги сарайдын тазалыгы боюнча, рациону боюнча, мациону боюнча мындайча айтканда сөз жок да. Бул иш менен сиз канча жылдан бери алектенесиз? Биздин бул иш менен алектенгенибизге көп эле убакыт болуп калды негизинен. Бирок ушунча көп эле убакыттын ичинде көп эле ар кандай адамдар менен иштешкен учурлар да болот. Ошолордун айырмасы, ошолордон кээ бирлеринен айырмаланган адамдар дагы бар, фермерлер дагы бар. Ошолордун бири ушул Аваз байке болуп эсептелинет. Өзүңөр көрүп тургандай, өзүңөр байкаганда туура байкадыңар негизинен. Бул мал бакканда дагы, кой ешки бакканда да негизинен фермада деле бул тазалык, гигиена өтө маанилүү. Тазалык канчалык жакшы боло турган болсо, малдарга да ошончолук условия жакшы болот. Ошончолук оорулардан да таза болгонго мүмкүнчүлүк болот. Анан экинчиден
Бул именно сүт берүүчү порода малдарда тазалык өтө маанилүү болсо, себеп дегенде булардын жаткан жери, баскан турган жерлер таза болбосо, буларда желин оорулар, мастит оорулары өтө көп кездешет. Себеп дегенде тазалык жакшы сакталбаган жерде ар кандай оору козгоочтар өтө көбөйүп кетет дагы, ошонун негизинен мастит оорулары, желин оорулары келип чыгат. Аке, айтсаңыз, бул жерде канча баш мал бар? Күнүнө ар бирине канчадан чыгаша болот? Чөптөн башка, тоюттан башка. Негизинен бул сарай өтө чоң сарай болуп эсептелет. Бул жерде азыр өзүңөр көрүп тургандай 7-8 мал турат. Тиги жакта дагы бөлүнгөн сарайлар бар. Ал жакта да малдар бар. Жана башында айтып кеткендей, бул сарай мага тиешелүү эмес. Канча мал бар экенин мен постоянно билбейм. Себеп дегенде кээ бир малдар келип турат, кээ бир малдар кетип турат. Кээ бир малдар жаңы сатып алып келген болсо, кээ бир малдар сатып берген учурлар болот. Торпокторду улам сатылып, жаңы торпоктор улам алып келип турат. Байке, бул мен үчүн дагы, көрүүчүлөр үчүн дагы булардын баалары кызык. Баалары канчадан акчасы? Же торпокторунду, же уйлардын баасын айтасызбы? Негизинен бул жерде өзүңөр көрүп тургандай эле торпоктору кээ бирлери чоң, кээ бирлери кичинекей. Булардын баалары да ошо чоңдугуна, кичинекейлигине байланыштуу болот. Эң кичинекей торпокторунан баштай турган болсо, булардын баалары негизинен $1000 тегерегинен башталат. $1000 $1,500 чейин көтөрүлгөн учурлар болот, чоңдугуна байланыштуу. Ал эми чоң малдар боло турган болсо, 300.000, 400.000 тегерегинде малдын чоңдугуна байланыштуу ал дагы, палубасына байланыштуу. Ал эми чоң эркек букалар боло турган болсо, 500.000 тегерегинде. Өзүңүздөр көргөндөй, бул жердеги биз чака менен, же болбосо фляг менен суу алып келип ташып беребиз го. А бул жерде полный бардыгы автоматташтырылган. Уйлар өздөрү көнүп калыптыр бул жерде. Өздөрү келип сууну ичип чыгарып, өзүнүн тиричилигин кыла берет экен. Байке, айтсаңыз, сиздер бул уйларга жемден сырткарыда кандай бир витаминдерди кошуп бересиздерби, же эмне бересиздер? Бул малдар өзү негизинен көп сүт берүүчү малдар болгондуктан, булар өтө көп тоюп таап калат. Ошону менен бирге эле сүттөрүн көбөйтүүчү витаминдерди кошуп бергенге туура келет. Себеп дегенде өздөрү берген силос менен же жем менен керектүү витаминдерди алыш кыйын болуп эсептелет. Ошонун себебинен биз малдарга ушундай сүттөрдү көбөйтүүчү фелусен деген ушундай витаминдер болот. Жана ошол канчалык көп тоюп жеген сайын ошону сиңирүү да бул өзүнчө бир маселе. Ошол тоюттарды сиңирүү үчүн, жаңы жаш туулган торпоктор үчүн же тууй турган бооз малдар үчүн арналган ушундай ветазал деген дарыларды дагы өз кезеги менен сайып турабыз. Негизинен сүттөрүн көбөйтүү үчүн ушундай витаминдер кошулуп берилет. Бул витаминдер организмге жетишпеген витаминдерди толтура берет бир кызматы. Терисин дагы тазалап берүүгө жардам берет. Жеген ичкен сиңирилишине да жардам берет. Жетишпеген витаминдерди толтурат да, анан ошону менен бирге эле сүттү 3 литрден 4 литрге чейин көбөйтүп берип атат бир мал үчүн. Анан мен дагы муну өзүм негизи продавец катары өзүм сатабыз, биз сатабыз. Бул ичиндеги майда личинкалык курттарын дагы тазалап берет. Мун составында алтын күкүрт бар. Мун составында сера, алтын күкүрт өзү дагы бар. Бул ичинде майда личинкалык курттарды да тазалап берет. Торпоктордун жакшы өсүүсүнө да эң жакшы пайда берет. Бул сементал малдардын аке эл арасында айтылган бизге көп түшкөн суроолор боюнча да булардын иммунитеттери слабый болот дейт. Ошол канчалык деңгээлде чындыгы бар? Негизинен эл арасында мындай сөздөр көп айтылат. Муну билип айткан дагы бар, билбей айткан дагы бар, багып айткан да бар, көрбөй айткан да бар дегендей. Бирок биздин байкашыбызча ушунча убакыттан бери биз ушулар менен иш кылып көрүп атабыз. Бирок анчалык деле Кыргызстандагы малдар менен бул породалар эч кандай деле айырмачылыгын байкай албадык ушунча убакыттын ичинде. Бирок ал иммунитетинин өйдө болгону, иммунитетинин пас болгону бул багууга же тоютуна же каралган шартына түздөн-түз негизинен ошого байланыштуу болот. Баары анча-мынча айырмачылыктар болушу мүмкүн. Себеп дегенде Швейцария мамлекети менен Кыргызстандын экөөнүн абасы, жери башка болгонуна байланыштуу. Бирок ошондой учурларда биз тоютуна кошуп же малдын абалына жараша кээ бир витаминдер берген учурлар болот. Ал бир эле порода малдарга эле эмес, негизи малдардын бардык түрүнө өзүнүн мамлекетте, өзүнүн өлкөдө өндүрүлгөн малдарга деле, койлорго деле, аттарга деле кадимкидей эле берилип жүрүлгөн витаминдер. Ошол эле витаминдер буларга деле колдонулат. Ошолорго берилген витаминдер тоют аркылуу буларга деле берилет. Эч кандай өзгөчөлүгү жок. Мындан чыкты, экөөнүн бирөөнүн иммунитети бийик болот, булар ооруга туруксуз болот, булардын иммунитети слабый болот деген бул чындыкка дал келбейт. Дал келбейт, Андай болсо, ошо Швейцариядан булар сементал малдарды алып келүү убактысында организмдер стресске түшөт, башка болот. Ал убактарда биз кандай не кылсак болот? Ошолор боюнча да бир кенен айтып берсеңиз да. Стресс бул өзүнчө негизи адамдарда деле, жаныбарларда деле болуучу маанилүү нерселердин бири.
бул жандуу жана жансыз жаратылыштын баардыгында эле болот өзү негизинен. Бирок малдар стресс болот десең, кээ бирки адамдар күлөт, азыркы учурда күлгөн адамдар да бар, шылдыңдаган учурлар да болот. Бирок силер берген суроо өтө туура суроо. Жерден жер которгондо же башка нерсе болгондо машина менен алып келген учурларда малда дагы жерге көнө албай, башка шартка көнө албай, стресс болгон абалдары сөзсүз болот буларда да. Жаныбарлардын баардык түрүндө андай нерсе болот өзү негизинен. Ошондой учурларда жаңы алып келгенде, жаңы сарайга киргизген учурларда буларга ошо стрессине каршы бизде көбүнчө ветазал. Биз ошо ветазал деген дарыны көп колдонобуз. Ал кызматы стресстен арылтууга да жардам берет. Аппетиті жоқ болып қалған үшін аппетитін ачқанға да жардам берет. Боз малдардың бошонушуна да жакшы жардам берет. Жана боздуу малдарда жандай послеродовой пресс, тууттан кийинки шал оорусу да көп болот өзүнүн. Ошол оорунун алдын алганга да өтө жакшы жардам берет өзү негизинен. Анан ал бир гана ургачы малдарга эле эмес, өспүрүм малдардын сөөктөрүн өстүргөнгө да көп колдонобуз ал дарыны. Багылып жаткан малдардын жеген тоютун сиңирүүгө, семиртүүгө, убактысын тездештирүүгө жана башка ошого ооруп аткан малдардын иммунитетин көтөрүүгө да көп колдонобуз ал дарыларды негизинен. Ошондо бул уйларга күнүнө канча түк чөп кетет? Негизинен бул уйларга түк салуучулар, тоют берүүчүлөр, жем берүүчүлөр башка адамдар, бирок силерге маалымат катары сурооңорго жооп берип кое турган болсом, бул бир түк бедени 5, 6, 7 малга чейин бөлүп беришет. Ал эми бул витаминдер болсо, ар бир малга бир чай пияладан мындай жатканда бир бергенде бир күндүк нормасы 300 граммдан эсептеп бөлүп беришет. 300 граммдан, 300 граммдан, ооба. Өтө сонун. Көрүүчүлөргө кандай кеңеш бере кететилиңиз? Кызыккандар үчүн, жаңы чарба баштайм дегендер үчүн. Жаңы чарба баштайм дегендерге, мал бакканга кызыккан адамдар үчүн биздин кеңеш ушу сандан сапат өтө турган болсоңуздар, өзүңүздөрдүн убактыңыздардагы, өзүңүздөрдүн мээнетиңизде да актыбат. Анан эгерде багып аткан туугандар боло турган болсо, аларга кеңеш ушу мал баккан жериңизде ушундай условияда, ушундай шарттардын ушинтип өзүңүздөргө ылайыктуу кылып ала турган болсоңуздар, өзүңүздөргө жеңил болот биринчиден. Экинчиден ушунчалык тазалыкты сактай турган болсоңуздар, малыңыздар үчүн да жакшы болот. Оорулардан алдын алганга дагы, сиздердин кылган мээнетиңиздердин ошончолук деңгээлде кайтуусуна дагы ошончолук жакшы шарт түзүлгөн болуп эсептелет өзүнүн. Урматтуу Агробайт Азия көрүүчүлөр, ушундай же ушундан да дагы да кызыктуу маалыматтарды көрүү үчүн бизден алыс алыңыздар.